Бул Нур Ньюс маалымат программасы, студияда мен Арзымат Аланов. Саламатсыздарбы? Алдыда күндүн негизги окуялары. Тилсиз жоон миллиондогон чыгымдарга учуратты. Ош шаарындагы түнү катталган өрттүн кесепетинен ишкер $300,000 зыян тартты. Болду эле эмнеге өчүрбөдү, ошол классында көз алдымда өрттөнүп кетти. 15 жаштагы кызды зордуктоого шектелип милиционер кармалды. Ал өспүрүмдү өзү автоунаасы менен алып барып, эркине каршы күч колдонуп зордуктаган. Кыргызстандын жараны 13 килограмм баңги-зат менен кармалды. Кара Суу районунун Төлөкөн аймагынан кармалган жарандын автоунаасынан ири көлөмдө гашиш табылган. Бир мандаттуу шайлоо округунан 383 талапкер аттанууда. Өлкө боюнча эң көп талапкер Кадамжай шайлоо округунда катталды. Ош шаарындагы түнү катталган өрттүн кесепетинен ишкер $300,000 зыян тартты. Бул азырынча бир гана ишкердин чыгымы. Мында башка келтирилген зыяндар эсептелүүдө. Чыгымга учураган ишкер айым жалынды өз убагында чектөөгө алууга Ош электр кызматкерлеринин ыкчам иш алып барбады деп айыптоодо. Тилсиз жоон кандай себептер менен чыкканы азырынча белгисиз. Гүлгө айланган объекттер жана анын себептери тууралуу кабарчыбыздын материалында. Карап туруп мен өчүргөнгө мүмкүнчүлүк болду эле эмнеге өчүрбөдү, ошол классында көз алдымда өрттөнүп кетти. Убакыт бар болчу. Биз көргөндөн 40 мүнөттөн кийин өрттөндү магазинчи. Бизге хотя бы мүмкүнчүлүк берип ташып алганыбызда да канча товарыбыз калат эле. Бул канча товар өрттөндү. Ош шаарындагы өрттүн кесепетинен ишкер Жазгүл Акимбаева миллиондогон сом зыянга учурады. Ал чакан ишкерлик менен алектенип, соода сатык жүргүзчү дүкөндүн баары күйүп, күлгө айланды. Ишкер айымдын айтымында товарлардын баасы $300,000 чукул болчу дейт. Айтылган сумманын тең жарымын кредит катары банктан алган. Эми анын ордун кантип жабууну билбей турат. Азыр кредитти кантип төлөшүбүздү билбейт дагы, үйүбүздү дагы бир ай мурда сатып ушул жерге киргизген болчук. Акыркы товарларды кече салынган бүт барды камерада, видеодо бар, бизде видео наблюдениеда бүт товарлар баары эсептелүү. Айына жакшынан кылып эң көп налог төлөгөн биз болчук. Биз налогду эмне себептен төлөйбүз? Ушундай кырдаалдарда мамлекет бизге кичине жардам берип, кайдагер болбосоң жардам береб экен десек, мунчукпай туруп беришти. Пожарныйлар күтүүлө турат, свет жок. Свет өчпөйт, свет. Бул тасмада өрт өчүрүү кызматы тилсиз жоо орун алган жерге келип, бирок аракет көрө албай жаткандыгы тартылган. Анын негизги себеби катары жогорку чыңалуудагы электр энергиясы ошол учурда өчүрүлгөн эмес. Ишкер айым дүкөнүн толук күйүп кетишине, ал жердеги товарлардын бир бөлүгүн сактай албай калган. Мындан улам ал Ош электро кызматкерлерин күнөөлүү деп жатат. Ош электронун кызматкерлери бул магазин уже бүттөйүн деп аткан кезде уже мен өзү 12:20 келдим бул жерге. Где-то 1ге жакын келди Ош электрон машинасы. Анан келип кичинекей ак машина менен келишти. Келип анан бир 10 мүнөттүн ичинде өчүрүштү. Андан кийин пожарный бир аз суу чачты. Чачкандан кийин суусу түгөнүп калды. Бул кичинекей өрт болуп аткан кезде мен ойлойм, ошреспи, свет. Ошол маалда өчүрүш керек болчу да, өчүрбөй коюшту да. Кандай неужели ушуну өчүрбөй? Качан пожарный службаны иштете баштайсыңар десе, пока свет өчмөйүнчө биз иштетпейбиз деди да. Анан суу менен жөн эле турушту пожарный служба. Алар дагы өзүнүн жашоосун ойлойт да, токтартып кетет. Коркунучтуу окшойт. Бирок Ош электро кызматкерлери окуя болгон жайга дароо келгендигин жана иш мерчемдер өз убагында кечиктирилбестен аткарылгандыгын айтууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү өрттү жайылтпай, өз убагында токтотууга тоскоолдуктар жаралганын, коопсуздукту сактоо үчүн бергыйла убакытка суу чачуу иш аракеттери токтоп тургандыгын билдиришүүдө. Бул негизинен өзү түнкү саат 12-ден 28 мүнөт өткөндө МЧС Ош райондук электр тармактарына чалган, диспетчер пунктка чалып 12-ден 38 мүнөт өткөндө биздин балдар барып линияны өчүрүп беришкен. Негизинен Келечек базары насосный заводдон электр энергияны алат. Насосный заводдун өзүнүн собственный линиясы болот. Ал 10 киловольт жогорку чыңалуудагы завод 1, завод 2 деген 2 линиясы бар. Насосный заводдун абоненттери да насосный завод берки Келечек
өзү насосный заводдун абоненттери болуп эсептелинет. Бизге келип түнкү саат 12-ден 28 мүнөт өткөндө звонок келген, 10 мүнөттүн ичинде барып биздин балдар өчүрүп беришкен линияны. Токтоло кетүүчү жагдай биз өрт болгон дарекке келген маалда бул жердеги өрт катталган объектилерге тартылган электр чубалгысында свет өчүрүлбөгөндүктөн биз өздүк курамдуу өрт өчүрүү иштерине киргизүүгө техникалык коопсуздук эрежелери боюнча киргизүүгө мүмкүн болгон жок. Ал жерде 380 вольттук турган электр зымы искра чыгып замкание болуп калганын көрүп турдук. Ошол жерде 20-25 мүнөттадай күтүп калдык. Жалпысынан 700 квадрат метр аянттагы курулуштардын баары күйүп кеткен. Ал жерде дүкөндөн сырткары тест татым жайы, тамактануучу жай болгон. Эми өрттүн келип чыгуу себептери аныкталууда. Эскерсек, Ош шаарына Масалиев көчөсүнө жайгашкан Киличек базарынын аймагындагы ашканадан өрт чыккан. Өрт саат 3:37-те толук өчүрүлдү. Жыл башынан бери Ош шаарында 75 өрт кырсыгы катталса, анын кесепетинен 21 миллион сомдон ашык зыян болгон. Кашардан Тимурлан Эрнест уулу, Нур Ньюс. Бишкекте 22 жаштагы кыз Lexus үлгүсүндөгү автоунаасы менен жөө адамды коюп кетти. Бул тууралуу патрулдук милиция башкармалыгы билдирди. Жол кырсыгы кечки саат 23:00-дө Жукеев Удовкин көчөсүндө болгон. Айдоочу түндүк тарапты көздөй бара жатып 44 жаштагы кишини коюп, андан соң жол жээгиндеги турган башка автоунааны сүзгөн. Жөө адам өрт кеткен дешти милициядан. Автоунаалар айып короого токтотулуп, экспертиза дайындалды. Жол кырсыктын себептери учурда аныкталып жатат. Ош шаарында 15 жаштагы өспүрүм кызды зордуктоого шектелип, 25 жаштагы киши кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди. Шектүү 12 октябрга караган түнү саат 1 чамасында Ош шаарындагы түнкү эс алуу жайларынын биринде 2006-жылы туулган кыз менен таанышкан. Аны түнкү саат 3 чамасында калаанын Анар Кичи районундагы үйлөрдүн бирине өз автоунаасы менен алып барып, кыздын эркине каршы күч колдонуп зордуктаган. Жабырлануучунун арасында шектүүнүн мектеп окуучусун бычактап коркутканы айтылат. Атайын экспертизанын корутундусу жабырлануучунун зордукталгандыгын тастыктаган. Учурда шектүү кармалып, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Шаардык сот шектүүнү 14 ноябрга чейин абакта кармоо чечимин чыгарды. Бизнесмен Эркин Салымбеков УКМКнын тергөө абагына 1 айга чейин калтырылды. Бул тууралуу 1-май райондук соту табарлады. Анын баш коргоо чарасы тандалып, сотко чейинки өндүрүш иши аяктаганча такыраагы 6 декабрга чейин камакка алынган. Буга чейин Эркин Салымбековдун УКМК тарабынан кармалгандыгы моңдалган үчүн ишкердин эмне себептен кармалганы боюнча маалымат бериле элек. Эркин Салымбеков Токтой Декан базарынын директору, ишкер Аскар Салымбековдун иниси. Салмагы 13 кг болгон Баңгизат менен Кыргызстандын жараны кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттен кабарлашты. 2021-жылдын 14 октябрында Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун Төлөкөн айылынын аймагында кармалган жарандын автоунаасынан 13 кг гашиш табылган. Бул факт жазык кодексинин 267-беренеси Баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча катталды. Кармалган жаран УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. Азыркы учурда ушул Баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүү каналына тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иш-чаралары жүрүп жатат. 2 күндөн бери социалдык тармактарда спортчу Рафаэль Фазиевдин аракеттерине реакциялар болуп жатат. Тагыраагы спортчунун Кыргызстандан кетем, мындан ары өлкө менен эч кандай байланышым болбойт деген сөзү көптөрдү таң калтырды. Ал тургай анын мындай кадамга барышына эмне себеп? Ушуга окшогон суроолорго кабарчыбыз. Жооп издемекчи. Бүгүн эле Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы жамандоого кабылгандыктан өлкөдөн чыгып кетүүгө ниеттенип жатканын айткан. Кыргызстандык мушкер Рафаэль Фазиевдин окуясына эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Анда алар спортчунун айткандары чындыкка дал келбейт деп жатышат. Бул боюнча атайын териштирүү да жүрүп жатыптыр. Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгы билим берүү, агартуу, түшүндүрүү иштери менен гана алектенет. Муфтият коркутуу иштери менен алектенбейт эч кандай. Фазиевдин муфтият туурасында чындыкка дал келбейт жана туура эмес деп эсептейбиз. Эгерде Фазиевге жана анын үй бүлөсүнө коркутуулар болуп жаткан болсо, тиешелүү бизде мамлекеттик органдар бар. Маселесин өзү чечип,
Анан бул жерден муфтияттын атын жаманатта кылбаш керек ал киши. Муфтият Алтургай Максат Ажы Токтомушевдун сүйлөгөнүнө да эч кандай комментарий бере албастыгын билдирди. Анткени ал киши экс-муфтий. Азыр биздин мекемеге эч кандай тиешеси жок дешүүдө. Эми окуянын жүрүшүн түшүндүрүп берели. Мындан 2-3 күн мурун Физиев мындан ары таймаштарга Кыргызстандын атынан катышпай турганын жана үй бүлөсү менен өлкөдөн көчүп кетүүнү пландап жатканын айткан. Мындай чечимин ал Кыргызстандын муфтиятынын жана интернеттеги социалдык түйүндөрдүн колдонуучуларынын кысымы менен түшүндүргөн. Коротко. Сегодня я и моя семья столкнулись с травлей со стороны муфтията и также известных людей некоторых в Кыргызстане. И из-за этой травли, из-за этих всяких лживых видео непонятно для чего сделали. Айтсак, буга чейин ютубта Кыргызстандын мурдагы муфтийи Максатбек Ажы Токтомушевдун спортчунун диний темада жазганы тууралуу суроого жооп берип жаткан видеосу чыккан. Ал Физиев Ирактагы Кербела шаарын Мекке жана Медина шаарларынан кийинки эле ыйык шаар деп атаган жана буга шарият кандай карай тургандыгы жөнүндөгү суроого жооп берип жатып, спортту ишеним менен аралаштырбоого чакырган. Биринчиден, бул спортсмен жигитибиз Кыргызстандын сыймыгы, оюмча эми баягы өзүнүн жеке сезимдерин кичине кабарлап коюшу мүмкүн, бирок бул адашпаш керек да. Спорт бөлөк, идеология бөлөк. Карбала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам небереси Хусейн разыйаллаху анху ошол жерде шейит болгон, ал анык. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын үй бүлөсүн жакшы көрүү имандан. Бирок ошол эле кезде биринчи пайгамбарыбыздан кийинки даража Абу Бакр турат. Андан кийин Умар турат. Андан кийин Усман турат. Андан кийин Али турат. Радыйаллаху анхум, Алла Таала баарынан ыраазы болсун. Ана мындай чакырып таштаган туура эмес, мен ачык айтып коеюн. Бул межрелигиозный кичине бир келишпестикке алып келип коет. UFC уюмунда мушташып жүргөн Физиевдин билдирүүсү интернет колдонуучуларынын арасында кызуу талкууланып жаткан учуру. Көпчүлүк жарандар ага жооп кайтарып, тулу өскөн жерине тарынганга акысы жок экенин айтышууда. Мен миллиондогон адамдар сыяктуу эле Инстаграмдан өз жашоомду көрсөткөм. Бүттү. Учурда мен муфтияттын көп жамандоосуна кабылдым. Ошонун айынан мага жана үй бүлөмө катуу кысым болууда. Мен кетем. Мени мындан ары Кыргыз өлкөсү менен эч нерсе байланыштырбайт. Биз жакында көчүп кетүүнү ойлонуп жатабыз. Мага коркутуулар келгендиги үчүн мындан ары мелдештерде Кыргыз өлкөсүнүн атынан чыкпайм. Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын 60% окуу, математика жана табияттануу боюнча сабаттуулуктун негизги деңгээлине жетишпейт. Башкача айтканда, алар мектептеги окуу программасын толук түшүнбөйт. Мындай тыянакта окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо боюнча эл аралык улуттук системаны иликтеген KG Analytics интеллектуалдык фонду чыгарды. Кыргызстандын 15 жаштагы окуучуларынын билими экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмуна кирген өлкөлөрдөгү курбалдаштарынан 4,5 жылга артта калган деп белгиленет изилдөөдө. Аталган уюмга Америка, Дания, Япония, Венгрия, Польша баштаган 37 өлкө кирет. Кыргызстанда 1,350,000 мектеп окуучусу бар. Өлкөнүн ар бир 5-чи тургуну мектеп окуучусу болуп саналат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча бир мандаттуу шайлоо округунан 383 талапкер аттанууда. Анын басымдуу бөлүгү Кадамжай районунан өзүн-өзү көрсөтүшкөн. Азырынча документтерди кабыл алуу толук аяктай элек. Мындан улам БШК көрсөткөн талапка канча талапкер жооп берип, канчасы шайлоодон чектетилери азырынча белгисиз. Аталган райондо шайлоого даярдык кызуу жүрүп жатат. 28 ноябрда өтө турган парламенттик шайлоого катышууну каалаган талапкерлердин саны 387ге жетти. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы билдирет. Ал эми республика боюнча 36 округ болсо, алардан 387 талапкер өз алдынча аттанууда. БШКнын маалыматына караганда, эң көп талапкер Баткен облусунун Кадамжай шайлоо округунан катталган 19 жараан болуп, ал эми эң эле аз деп 4төн Өзгөн жана Ноокат райондорунан өзүн өзү көрсөтүшкөн.
Жалпысынан алганда документтерди кабыл алуу 18 октябрда аяктайт. Азырынча үгүт иши качан башталары белгисиз. Шайлоо тилкелеринде болсо даярдыктар кызуу жүрүп, учурда жарандарды тизмеден тактоо жумуштары уланууда. Эл түшүнүп калышты. Азыр келип тизмеден өздөрүн тактап атышаттар. Эгерде паспорттары өздөрүнүн туулуп өскөн жерде болсо, келиндерибиз. Ошол паспортторун алмаштырып, канга аракет кылып, элдин түшүнүгү жакшы. Буйруса ошол шайлообуз президентибиздин жана ошондой элдин салымы менен таза, тынч, жакшы өтсө деп тилеп, ниет кылып жатабыз. Өзүмдү базадан текшерүү үчүн паспортумду алып келдим. Келсем миграцияда көп жүргөндүгүнө байланыштуу тизмеде жок экенмин. Жаңы паспорт алып, катышууну чечтим, пландап жатам азыр. Кадамжай районунда 12.984 шайлоочу бар. Бул мурунку парламенттик шайлоодон айырмаланып, бир мандаттуу жана партиялык тизме менен саясий өнөктүк өтөт. Бул багытта Кадамжай району техникалык жактан да, адистер менен камсыздоо жагдайынан да шайлоого толук даяр экенин билдиришүүдө. Мында сырткары алдында шайлоо тилкесинде иш алып барган жооптуу жарандар да окутуудан өтүшөт. Ар бир шайлоо участкасынын мүчөлөрүнө түшүндүрмө беребиз. Анан действительно өзгөчөлүгү экинчи саясий партиялардан барып аткандардыкы биринчи саясий партияларга дагы добуш берет. Ошондой эле ошолордун астындагы 54 талапкери болот ар бир саясий партиядан катталган. Ошол кишилерге дагы ошо 54 келетке боло турган болсо, ошолорго дагы добуш береттер. Баткен шаарынын шайлоого карата маанайын сурадык. Анда айрымдары шайлоого барууну кааласа, айрымдары саясий өнөктүккө катышууну каалабай турат. Анын себеби кайра-кайра өткөн шайлоолор менен байланыштырышууда. Кажашты, элдер чарчады. Үмүт кылып эле шайлап койсок, биз шайлаган депутаттар биз ой пикир сунуштарыбызды аткарбай атышат. Ишенимден кетип бүтүштү. Улам шайлоодо улам эле жаңы үмүт, жакшы тилек менен эле шайлап жатабыз. Эми азыркы берилип аткан маалымат боюнча үмүтүбүз чоң, акташат деп ойлойбуз. Эми бир жагы ар түрдүү варианттары бар да. Тажаткан убактары деле болот. Кайра-кайра өтө берсе, элде башкача ой калышы мүмкүн да. Бул эмне эле кайра-кайра өтөт? Эмне эле бул таза эмес окшойт дегендей ойлор жаралат да. Шайлоо таза өтүш керек. Ар бир адамдын укугу эсептелиш керек. Анан эл деле немеге мамлекетке баш ийиш керек, башкаруучуга баш ийиш керек. Бир калпта алынып кетсе бар жок. Шайлоосу дагы таза өтөт, управление дагы оңой болот. Эске салсак, президент Садыр Жапаров бул жолку шайлоонун таза өтүүсүнө убадаларын берген. Ал эми Кыргызстанда 36 округ бар. Шайлоонун жаңы эрежесине ылайык бирдиктүү шайлоо округу боюнча 54. Ал эми мажоритардык тутумдун негизинде бир мандаттуу округ боюнча 36 депутат шайланат. Бактыгүл Мирадилова, Куштар Абдикаар уулу, Нур-Ньюс, Баткен облусу. Мамлекет башы Садыр Жапаров Жалал-Абад облусуна караштуу Аксы районунун Кербел шаардык кеңешин таркатуу жана мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындоо жөнүндө жабыркап кол койду. Билдирмеге караганда президент мындай чечимди шаардык кеңештин депутаттары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына башчы тандай албагандан улам кабыл алган. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо 2021 жылдын 28 ноябрына дайындалды. Ушул эле күнү өлкө жогорку кеңештин депутаттарын да шайлайт. Мамлекет башчы БШКга шайлоону уюштурууну, ал эми министрлер кабинетинен каражат бөлүп, коопсуздугун камсыздап, борбордук шайлоо комиссиясына жардам берүүнү тапшырган. Өзбекстандагы президенттик шайлоо күнү Кыргызстанда 6 добуш гана иштейт. Анын 4-ü Уш шаарында, бири Жалал-Абад шаарында, дагы бири Бишкекте ачылат. Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинен кабарлашкандай, Оштогу шайлоо тилкелери Кыргыз-Өзбек университетинде, Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин имаратында, Ош мамлекеттик гуманитардык педагогика университетинде, Ош мамлекеттик технология университетинде ачылат. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин медицина факультетинде жана Бишкекте элчиликтин имаратында да добушканалар иштейт. Өзбекстанда президенттик шайлоо 24 октябрда болот. Мамлекетти башкарууга талапкер болгон 5 кишинин арасында азыркы президент Шавкат Мирзиёев да бар. Буга чейин Өзбекстандагы шайлоолорду Кыргызстандын бир гана жеринде, Бишкектеги элчиликте добушкана иштеп келген. Нур-Ньюс маалымат программасынын алкагында эл аралык жаңылыктар менен учкай тааныштыра кетсек, Грецияда бир жумага жетпеген аралыкта экинчи жолу катуу бороо каптап сел жүрдү. Көптөгөн адамдар алыскы аймактарга куткарылды.
Тайванда болгон өрт бир нече саатка созулган, анда кеминде 46 киши каза болуп, 41 жаракат алды. Ал эми Ливандын баш калаасы Бейрутта наразылык акциясы маалында башталган атышууда 6 киши мерт болуп, 19 адам жаракат алган. Бүгүн болсо азап күчүндө. Грециянын Эви аралында бир жумага жетпеген аралыкта экинчи каттуу борон чапкын каптады. Грециянын баш калаасы Афинада жүздөгөн үй бүлөлөр жана алыскы аймактардын тургундары куткаруу тигүү учагы менен коопсуз жерлерге жеткирилди. Аталган өлкөнүн жарандык коргоо жана климаттын өзгөрүшү министринин айтымында ондогон автоунаалар суу каптаган жолдорго тыгылып, ичиндегилер унааларын таштап суу аркылуу коопсуз жерлерге өтүштү. Биз өлкөнүн кээ бир аймактарында өтө олуттуу болгон коркунучтуу аба ырайы кубулушуна туш болуп жатканыбызда шек жок дейт. Тайванда болгон өрт бир нече саатка созулган. Каосюн шаарында кеминде 46 киши каза болуп, 41 жаракат алды. Өрт өчүрүү кызматы өрттүн өтө каттуу болгонун айтып, 13 кабаттуу имараттын бир нече кабаты талкаланганын билдирди. Бул кырсык жергиликтүү убакыт боюнча саат 03:00 чамасында башталып, түн ичинде бир нече саат бою уланып, куткаруучулар аны араң көзөмөлгө алган. Маалымат каражаттарынын жазышынча, турак жайдын көптөгөн тургундары улгайып калып, батирлерди жалгыз жашашкан. Тайвандын борбордук маалымат агенттиги билдирүүсүнө караганда, имараттын эскилиги аны менен катар өрттөн калган урандылар издөө жана куткаруу иштерине кыйынчылык жараткан. Ливан бүгүн атышуунун курмандыктарына аза күтүп жатат. 14 октябрда баш кала Бейрутта наразылык акциясы маалында башталган атышууда 6 киши мерт болуп, 19 адам жаракат алды. Бул митингде Хезболла тобу жана көбүн эсе шииттерден турган амал кыймыл уюштурган. Алар өткөн жылы Ливан баш каласында портто болгон жарылууну териштирген башкы судья Тарек Битарга каршы чыгышкан. Бир нече саатка созулган атышууда автоматтар, гранаталар жана башка куралдар колдонулду. Атышуудан улам тургундардын батирлеринин терезелери талкаланды. Ливандын президенти Мишель Аун атышууну уюштургандар жаза аларын айтып, кайчы пикирдеги адамдарга каршы курал колдонуу туура экенин билдирди. Россиялык 72 жаштагы Ырчалла Пугачева имиджин keskin өзгөрттү. Композитор Игорь Николаевдин кызынын туулган күнүнө арналган салтанатка ал кыска чач менен келген. Instagram тармагына жарыялаган сүрөткө караганда, артист майрамга күйөөсү Максим Галкин жана 8 жаштагы эгиздери Лиза Гари менен кошо катышкан. Интернет колдонуучулары ырчыны дароо тааныбаганлыктарын жазып, көптөрү суктанган пикирлерин калтырган. Алла Пугачева Россиялык атактуу аткаруучу жана легендага айланган эстрадарчысы. Кайрадан жергиликтүү кабарларга кайтсак, өлкө башы Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарындагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен балдарга арналган алтын балалык реабилитациялык борборун ишке киргизүү боюнча кайрымдуулук марафонуна катышып, өзүнүн фондунан 3 миллион сом бөлдү. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө борбордун курулушу 2000-жылдары башталып, дубалы өткөзүлүп, бирок 2005-жылы иш токтоп калганы белгиленген. 2021-жылдын март айында Жапаров саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен борбордо болуп, мекеменин курулушун бүтүрүү тапшырмасы берген. Ачылганына аз эле убакыт болгон Ансар кооперативи көптөгөн жарандардын кыялын орундатууда. 6 айга чукул убакыт аралыгында 600 чукул жаран менен келишип түзүп, 150 жаранга батир, автоунаа жана жер алып берүүгө жетишкен. Мындан сырткары кардарлар үчүн ыңгайлуу шарттарда каралды. Калия Маматова Өзгөн районунун тургуну Ош шаарынан балдарына көп жылдан бери батир алып берүү кыялын ишке ашыруу алдында турат. Мындан 5-6 ай мурда Ансар кооперативи менен келишим түзүп, учурда кезеги жетип батирлүү болом деген кубанычында чек жок. Көп жылдык кыялынын ишке ашуусуна көмөк көрсөтүп, төлөмүнө ыңгайлуу шарттарды жаратып берген Ансар кооперативине ыраазычылыгын айтууда. 25% менен контракт түзүп, өзүм ушинтип кеткенмин. 6 ай деген 6 ай, бир пас эле убакыт деген өтүп кете берет экен, өттү. Келип калды, өзүм да билбей калдым. Ушу бир 2 күн, 3 күн мурда үйдү таап, хозяйка менен сүйлөшүп, келип үйүн көрүп, договорлошуп, анан кийин документин алып келип тапшырдым. Кудай кааласам, бүгүн эртең алам деп ниет кылып турам. Азыр ушул жерге келип эми сүйлөшүп жаткан убагым. Ансар кооператив компаниясынын ачылганына дээрлик 6 айдын жүзү болду. Мындай кыска убакыттын ичинде 600 жаран менен келишим түзүүгө жетишип, 100дөн ашуун адамды унаа жана батирге ээ кылышты. Башкача айтканда, күн сайын бир нече жаран менен келишим түзүлүп, компания ыкчам жана ишенимдүү жумушун жолго кое алган. Биз башка банктардан айырмачылыгыбыз боюнча айтып кетсем, бизде 5% бир гана кызмат акы төлөнөт. Ошол 5% 10 жылга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү менен
элдерди турак жай жана жер тилкелери менен автоунаа менен камсыз кылып жатабыз ошол. Анзар кооперативи 3 программа менен иш алып барат. Үй автоунаа жер алууга ыңгайлуу шарттар менен мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Алар сиз сатып алууну каалаган керектөөңүздүн белгиленген баасынын 25-35 же 50% төгүү менен ээлик кыла аласыз. Калган суммасын 10 жыл аралыгында пайызсыз төксөңүз болот. 25%, же 50%, же 35% төксө болот. Калган сумманы кооператив каржылап берет. Авто алса 3 жылга пайыз жок төлөйсүздөр. Эгерде үй алсаңыздар, кооператив берген сумманы 10 жылга пайыз жок бөлүп төгүп берсеңиздер болот. Аталган компания өз кардарларына дагы да ыңгайлуу шарттарды карап жатат. Анткени алдыда бир жумалык акция уюштурулган. Бул убакыт аралыгында келишим түзгөн кардар белгиленген мөөнөтүнөн эртерээк кезекке жетет. Ал эле эмес 1 октябрдан тартып 1 ноябрга чейин келишим түзгөн кардарлар арасында Lexus GS автоунаасы ойнотулат. Компаниябыз ошол октябрь ичинде 1 октябрдан 1 ноябрга чейин кимде ким контракт түзгөн болсо, ошол кардарларыбыз арасында ошол автоунаа ойноттабыз. Lexus GS үлгүсүндөгү автоунааны заманбап азыркы мезгилдин талабына ылайык автоунааны ойноттабыз. Буюрса ошол автоунааны дагы атайын өзүбүздүн ансар аркылуу үй алган жалпы биздин ошол катталуучуларыбызга же болбосо биздин мүчөлөрүбүзгө арасында ойнотобуз. Учурда аталган компания өлкөнүн түштүк аймагында кеңири кулачин жайып, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын райондорунан өз кардарларына кызмат көрсөтүүдө. Ал эми Борбор кала Бишкек шаарында бир кеңсеси бар. Жалпы 150 кызматкер эмгектенип жатат. Жакынкы убакыттарда курулуш тармагында колго алып, алгачкы үйдүн капсуласын Кызыл Кыяш шаарында салуу алдында турат. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нур Ньюс, Ош шаары. Ош шаарында орус кино жумалыгы өтүп жатат. Анда белгилүү берген тарбиялык мааниси бар Огонь, Назад, Степь к Сарматам, Серебряные коньки, Подольские курсанты тасмалары бир жума бою акысыз көрсөтүлөт. Орус кино жумалыгынын ачылышы кечээ Ош шаарынын Семетей кинотеатрында орун алган. Бул саамалык эки өлкөнүн кайчылаш кызматташуусунун алкагында демилгенген. Уюштурууну Орус Федерациясынын Кыргызстандагы элчилиги, Ош шаардык мэриясы, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы Иларым Куттуу өкүлчүлүгү, Асөл коомдук фонду тарабынан колдоо алынган. Кино жумалыгынын ачылышына Орусиянын белгилүү актер, актриса жана режиссерлору келген. Бул иш-чара өлкөдө ушуну менен экинчи ирет өтүп жатат. Жогоруда аталган Орусиянын белгилүү тасмаларын Ош шаарынын тургундары жана коноктору 14-нөн 18 октябрга чейин барып акысыз көрсө болот. Шаарында атайын биздин улуу урматтуу Россия Федерациясынан келген актерлордун, артисттердин коштоосунда чоң аңчылакта кино күндөрү жүрүп атат. Бул биздин Ош шаарында 3-чү жолу. Бул 2016-жолу биринчи жолу өткөрүлгөн. Андан кийин 2019-жыл мына бүгүнкү иш-чара бул 3-чү жолу Ош шаарында өткөрүлүп жатат. Негизги иш-чаранын демилгеси эки өлкө тарабынан биздин кайчылаш жылга урматына арналган. Бул иш-чарага бүгүн биз атайын буюрса бул күндөрү биз 4 кино көрөбүз. Биринчи кино бүгүн буюрса болот. Огонь же болбосо кыргызча өрт деген кино. Андан кийин Серебряные коньки, күмүш коньки деген кино бар. Анан талааларга, арматтарга деген кино, анан Подольские курсанты деген кино, 4 кинону көрөбүз. Бул кино жалпы бир жумага мерчемделген. Ошо бир жума ичинде ушул 4 кинону көрүп биз Бүгүн мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дарек экранда көрсөтүлгөн. А мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.